Эми бүгүнкү күндө биз шайлоого катыштык да. Шайлоого катышып, парламенттик шайлоого. Анан элдин баарын кыдырып, анан элдин мүдөөсүн биз реально билебиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдин мүдөөсү бул парламентаризмди кабыл албай атат. Эл күчтүү бийлик күчтүү президент аткаруу бийлиги болсо деп атат, и ошонун ответственности дагы белгилүү болсо болот деп катуу айтышып атат да. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндө күчтүү президент, күчтүү аткаруу бийлиги деп лагерде болуп атам да. Анткени бул алдыга жол болот да. Бардыгы элге чыкпай эле азыр соц тармактарда бири-бири менен кайым айтышып атат. Бул биринчиден. Экинчиден процедурный вопросторго бардыгы өтүп алышты да. А негизи эл өздөрү түшүнүп турат бүгүнкү күндө. Эмне себептен күчтүү президент анын жоопкерчилиги болсун деп атат да. Садыр Жапаров эмне себептен бийликке келгенден кийин башынан айтты. Бул 14-жылдан бери эле айтып жүрөт. Мен деле мурунку интервьюларын көрсөм, 14-жылдан бери эле күчтүү президент болуш керек, и жоопкерчилик боюнча деп атат да. Если бы Садыр Жапаров чын эле бийликке жетип эле анан жоопкерчиликтен качам десе, бүгүнкү конституция аябай ошого дал келет да. Казыркы конституция, казыркы иштеп аткан конституция бүт бардыгы все президент чечет. Атамбаев чеччү, Жээнбеков чеччү. Буну элдин баары билет. Бирок жоопкерчиликти алчу эмес. Өкмөткө түртүп койчу. А өкмөт болсо кол баласын деп калды. И парламент да кол баласын деп калды. Садыр Жапаров айтып атат, давайте мындай акыйкатчылык болсун. Президент чечкенден кийин жоопкерчилик да болсун. Мына шайлоо болот. Бирок ким болсо дагы, президент болсо да, ошондо күчтүү президент и жоопкерчилик болсун дейт. Бирок Садыр Жапаров өзү билет, что ал президент болорун өзү деле көзү жетип турат.